Анжелика дагы өчөшөбү? Мына эми парламенттик шайлоо качан болору чечилет. Бир далайлары өздөрүн ошол депутаттык орундуктарда отуруп алып, кыргыз калкына кыйынсынган акылдуу сөздөрүн сүйлөп жаткандыктарын элестетүүдө. Албетте, алардын катарында биринчи орунда учурдагы парламенттин мүчөлөрү турат. Болжол менен 99% парламенттеги орун сактап калгысы келгендер экен. Андан сырткары колунда барлар, бийликтен ар кандай себептер менен кеткендер да үмүтүн артып камдана башташты. Анан дагы бир кызыгы, шоу-бизнес өкүлдөрү да депутаттык үстүлгө отуруп калууну көздөп жатышат. Эң алгачкы болуп ачыкка Самара Каримова чыкты. Анын негизги атаңдашы бай эркектердин мергенчиси атка конгон Анжелика да бар. Ал айында парламенттеги орунду көздөшү мүмкүн деген ойлор айтылып калууда. Украинанын президенти сатиралык артист Зеленскийдин ийгилигинен кийин биздеги куудул артисттер да ойгоно баштады. Бирок алар кайсыл партиянын тизмесине кирерин билбей жатышат. Албетте, алардын умтулганы эп. Анткени биздин парламент далайдан бери сатиралык театрга айлангандыгы белгилүү. Албетте, булардын баары жоромол сыяктуу, бирок өзгөчө интернеттен миллиондогон катталуучу жыйнаган шоумен каларлар чындап эле ошол тизмелерден орун алып калышы толук мүмкүн. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Анжелика: мен кандай чүпүрөк жамынсам дагы анын көркүн ачам. Кыргыз эстрада ырчысы Анжелика жетиштүү жашоодо жашап жаткандай түр көрсөткүсү келгендерге кайрылуу жасады. Эс алып эле жүргөндөй жашоону көп инста баракчаларынан көрөсүң. Ойлоносуң, жашоосу жомок деп. Жеке менде андай эмес. Терең дем алып, жылмая карап, бир чырк этип, тамактанбастан, кумурскадай тытынмай. Менин режимиме, активдүүлүгүмө бирөө да чыдабайт. Канчалык алдыга кеткен сайын ошончо жоопкерчилик жана чыгым. Бирок кийинип, каттуу сүйлөп, кымбат ресторандардан тамактанып жашагандай көрүнгүсү келгендерге бир кайрылуум. Кайсы арыңарга дагы уялбай жалаң бренд кийим кийбейсиңби дегендечи, мен кандай чүпүрөктү жамынсам дагы анын көркүн ачам. Бардык нерсе адамдан. Адамдык сапаты биринчи орунга коюп, кайрымдуу болуп, жаман жашап, кыйналып жаткандардан жийиркенбе. Жашоо бумеранг. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи.